Assalamu алейкум достор. Бүгүн биз оюн ойноп акча табуу сайты боюнча таанышабыз. Алгач регистрация болойлу бул жака. Регистрация болуш үчүн бул жерге юзернейм жазабыз. Юзернеймди өзүңүздөр мисалы лакап ат деп түшүнсөңүздөр ошондо юзернейм жазасыздар. Андан кийин бул жерге пароль коебуз. Паролду кайра бул жерге кайталап жазабыз дагы бул сары баскычты басабыз. Бул сары баскычты басабыз дагы ичине кирет. Андан кийин биздин ишибиз бул жерде биздин ишибиз ушул жерде турган, мисалы мына жерде ми деп турат. Ушул биздин профиль аккаунтубуз, профилибиз могул жерде турат. Бул жерде главный жерде home деген жерде ушул жерде оюндар бар экен. Мына game деген жерде оюндарды ойноп дагы бул жактан акча тапсаңыздар болот экен. Ал үчүн бизде бул жакта балансыбыз 0 болгон үчүн биз биринчи депозит салып алышыбыз керек экен. Депозит $3, минималкасы $3 экен да. USDT түрүндө салабызбы? Окей деп confirm деп бассак болот. Андан кийин ушул жерден бизге USDT адрес чыгарып берет. Мынакей ушул адреске кааласаңыздар $3, кааласаңыздар $10, $12 акча салсаңыздар болот. Андан кийин акча салгандан кийин могул жердеги баланс деген жерге биздин акча келип түшөт. Азыр мен демо счет менен видеону улантам. Мынакей достор, мен демо счет менен кирдим. Бул дегени азыр балансты текшере турган болсок, $500 бар ичинде. $500 биз азыр оюн ойноп бул жактан акчабызды көбөйтүп көрөбүз. Бул жерде риск бар, акчаңыздар көбөйүшү мүмкүн. Ошол эле учурда акчаңыздарды жоготушуңуздар дагы толук мүмкүн. Мисалы азыр биз мына game деген жерге кирели. Ушул жерден rate grid дегенди тандайлы. Андан кийин мынакей достор, мисалы бул жерден 5 минутта коюп алабыз. Андан кийин өзүнүн официальный сигнал группасы бар. Мынакей ушу сигнал группаны да жөнөтүп коем. Period 123, red x3кө $3 коюш керек экен. Red period 123 бул жерге $3 коюшубуз керек экен. Андан кийин мына bet no дегенди басабыз. Андан кийин мына confirm дегенди басабыз. Мына биздин баланс $497 болду. Бул 5 минуттага койгонбуз. Бул жерибиз азыр 1 минутта калды. Ушул жер түгөнгөндө биздин утканыбыз же болбосо утулганыбыз билинет. Аны билиш үчүн биз мына балансты текшерип карап турабыз. Бул сигнал группасында дайыма сигналдар келип турат экен. Мынакей карасаңыздар, аябай көп келет экен да. Ушул сигнал группага таянып эле иштеп акча көбөйтсөңүздөр дагы болот. Мынакей достор, минутта бүттү. Бул жерде балансты обновление кылганда бизге $2.85 түштү да, үстүнө кошулду. $3 койдук элек, ошо $3 үстүнө $2.85 кошулду. Мынакей сигнал каналына да келдим азыр. Жыйынтыгын бул жака жөнөтөлү экен. Балким кийинки сигналды дагы азыр жөнөтөттүр. Күтөбүз. Мынакей достор, келди. Period 124кө жашыл green коюшубуз керек экен, $1 коюш керек экен. Азыр кайрадан бул game дегенге киребиз. Могу greenге киребиз. Андан кийин могул жер 1 минутта болуп калган. Ушул жерде мына 5 минуттук greenге алмаштырабыз. Андан кийин биз эмнеге коюш керек эле? Greenге X1ге коюшубуз керек. Green дегени биз бул no green деп жазылып турат. Анан X1 деген бул жерге $1 коебуз.
Так, $1 менен green'ди басып туруп, мына bet now дегенди баскычты басабыз, андан кийин confirm'ди басабыз. Периодко көңүл бурабыз. Мына 124 деген ушул бул жерде турат. Мына 124 деп турат. Көрдүңүздөрбү? Ушул боюнча коюшубуз керек. Ошондо гана булардын сигналы менен иштей турган болсок, биз бат акча тапсак болот. Азыр бул минутабыз дагы 3 минутта калды. Бул минутабыз бүткүчө мен сиздерди реферальный разделы менен тааныштырып турайын. Бул жерде дагы кошумча реферал досторуңуздарды чакырып иштесеңиздер болот. Бардык эле иштерде негизинен мындай нерсе бар. Бул сиздердин реферальный кодуңуздар болуп саналат. Ушул код менен катталган адам сизге реферал болуп калат. Бул жерде болсо 6 линияга чейин төлөп берилет экен. Мынакей достор, 6 линияда төлөп берилет экен. Эгер биринчи линияңыздан сизге кандай болуп калды ошондо бул жагы? Бир аз түшүнүксүз болуп жатат. Биринчи линиядан 10% түшөбү? Которуп көрүш керек экен. Кыскасы 6 линияга чейин неме болот экен да, рефералдан түшүп турат экен. Андан сырткары, эгерде сиздер $12 салсаңыздар, дароо $1 балансыңыздарга бул жерде кошулат экен. Мына баланска автоматический бонус катары берилет экен. Азыр биз оюнубуздан кабар алайлы. Кайра эле оюндун ичине киребиз. Бул жерде башка оюндар да турат. Мына Crash, Money Swapping, Blocks, Disc дейби. Ушундай оюндар бар экен. Бул жерде дагы ойносоңуздар болчу да. Азыр бизде сигнал менен кетип аткандыктан бул жердеги оюнубузду карайбыз. 5 минуттага алмаштырабыз. Бизде дагы 1 минутта бар экен. Ошондуктан бир аз күтө турайлы. Мынакей достор, акыркы моменттер болуп жатат. 4, 3, 2, 1. Бул жерде биздин баланс 501.85. Азыр болсо обновление жасайбыз. Балансты могул жерде басып обновить этебиз. 501.85 бойдон турат. Демек биз утулдук. Ошондуктан эми кийинки сигналды караш керек. Мына жерде сигнал карап байкасаңыздар, мына X3 деп келип атат. Демек 3 эсеге көбөйтөбүз. X3 дегенибиз бул жеңилдик, дальше улантабыз нугу менен деген сөз да. Green жашылга коюшубуз керек экен. Так, X3 болгондо $3 коюшубуз керек экен. Ушулардын айткан балансы боюнча койсок болот. Өзү негизи 0,1 $дан баштап койсок болот да. Сиздердин балансыңызда мындай 0,1 болсо, ушу 0,1ден баштап коюп көбөйтсөңүздөр болот. Оюн бүттү достор. Азыр балансты обновление жасайын. Мына 504.70 цент болуп калды. Демек биз бул оюндан уттук. Бул жакты карасак, мына кайра X1ден баштады да. Демек X3кө келип токтоду. Оюн бүттү. Жаңы оюн башталат X1ден деген маанини түшүндүрөт. Эми акча чыгарыш үчүн биз бул жерде да жалаң оюндар турат. Мына Withdraw деген баскычты басабыз. Анан USDT түрүндө чыгарабыз десек, окей дегенди басабыз. Кайрадан Withdraw дегенди басабыз. Негизи мына $10 баштап акчабызды чыгарсак болот экен. Ошонун үстүн басабыз. Бул жерге TRC20 адресибизди биринчи деген настройкиден алып келип коюп алабыз. Акча чыгарыш үчүн мисалы мен азыр Binance'дан адрес алып атам. Binance'да USDT болуш керек, анан сеть TRC20 болуш керек. Бул жерди копиялап алабыз адресибизди. Андан кийин бул жерде турган плюсту басабыз. Бул жерде адрести коебуз. Андан кийин бул жерге транзакция үчүн пароль түзөбүз. Андан кийин бул жерде назад басабыз дагы. Бул адресибизди койсок, мына адресибиз бул жерге чыгып калат. Үстүн басабыз дагы. Канча доллар чыгарабыз? Мисалы $10 чыгара турган болсок, 10 деп жазабыз бул жерге.
Анан койгон транзакция паролубузду жазабыз, $5 комиссия алат экен. Андан кийин мына баскычты басып коебуз. Ошондо сиздердин акчаңыздар бул койгон кошелек адресиңиздерге барып түшөт. Мынакей байкаганыңыздардай эле биздин баланста азыр $494 калды. $10,5 выводко койдук.